Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видео сабагыбызда биз интерактивдүү китеп жасоочу BookReader программасы менен таанышабыз. Анын үчүн Google'дун издөө талаасына BookReader деп жазасыздар. Андан кийин бул жерде биринчи чыккан программаны басып өтөбүз бул жака. Буга катталышыбыз керек. Орусчага которуп аласыздар. Андан кийин создайте бесплатную учетную запись дегенди басасыңар. Бул жерден биз катталышыбыз керек. Сіздерден момундай болгон чыгат. Ушул жерден sign up with Google дегенди Google аккаунт аркылуу катталабыз. Ошону басасыздар. Андан кийин бул жерден аккаунт тандайсыңар, өзүңөрдүн аккаунтуңарды. Пароль жазып, анан далее дегенди басасыңар. Бул жерден продолжать дегенди басып коесуңар. Бул жерден ошол кайсы класстар болсо ошол класстардан бирөөсүн тандап коесуз. Мен 11-чини тандайм да next дегенди басам. Анан кайсы сабактан эмнеден бересиз аны тандап койсоңуз болот. Мен математика дегенди тандайм, next дегенди басам. Анан бул жерге математика деп жазып кое берейин. Андан кийин next дегенди жазам, start making дегенди бастым. Дагы бир жолу сары түстү басам. Мынакей ушинтип BookReader'дин менюсуна бетине чыгып калабыз. Эми жаңы китепти түзүш үчүн могу жерде new book деген бар, ошону басабыз. Бул жерден бланка тандайбыз. Ал эми templates дегенден шаблондор бар. Ушул шаблондорду алып дагы китеп түзсөңүздөр болот. Биз азыр өзүбүз эле китеп түзөлү. Китептин размерин тандайбыз. Могу портрет 2-3 деген тандадык. Андан кийин бул жерге китептин мукабасын түзүп алыш үчүн мына плюсту басып, бул жерде ошол ар бир функциясы менен таанышып чыксаңыздар болот. Могу жерде sharing деген бар, анан more дегени бар. Анан бул жерде I дегени бар. Ушул I дегенден комиксти бассаңыздар мындай болот. Мен азыр комиксти басып кое берейин. Китептин мукабасын сыртын ушундай кылып коелу же мындай кылсаңыздар болот. Өзүңүздөргө жаккандай кылып тандай берсеңиздер болот. Анан жок комикс эмес, меники мындай PP десе ичине ушундай кылып түзсөңүздөр болот. Ар бирин көрсөтө берейин. Border болсо мындай кылып китеп түзсөңүздөр болот. Же болбосо мындай кылып китептин мукабасын өзүңүздөр кандай кааласаңыздар ушундай кылып түзө бересиздер. Анан мен ушундай кылып кое берейин. Эми кийинкиге өтөбүз. Кийинки бетин ачабыз. Муну басып мына китеп ачылды. Эми бул жерден дагы ошол мукабанын ички бетин дагы боеп алсаңыздар болот. Мындай кылып боесоңуздар болот. Же болбосо момундай кылып койсок болот. Китептин ичинде кылыпчы. Момундай кылып өзүңүздөргө жакканын тандап ушундай кылып кое бересиздер. Китептин ичин ачып түзүп алдык. Эми ичине текст жазсак болот. Момундай кылып текстура кылсаңыздар деле боло берет. Момундай ичинечи өзүңүздөргө жаккандай кылып. Андан кийин эми болсо биз азыр муну жаздык, тиги ичтерин жаздык. Эми биринчи бетине өтүп туруп кайра мына биринчи бетке келип, мына жерге сүрөт коелу. Мына imaging деп туруп бул жерге мисалы үчүн компьютер деп жаза турган болсом, компьютер деп жазсам, ошол интернеттен издеп мага коюп берет. Любой эле бир компьютердин сүрөтүн коюп кое берейин. Белгилейм, анан add дегенди басам. Бул жерге уже компьютер коюлуп атат азыр. Ошол эле учурда дароо эле камераны басып туруп, өзүңүздөрдү дагы сүрөткө, видеого тартсаңыздар дагы болот. Мына момундай кылып коюлду. Бул жерге эми жазабыз. Кийинкиси текст дегенди басабыз. Мына жерге информатика деп жазып коеюн. Информатика. Кадимки Word'догудай эле форматталат. Оңдойсуздар, өчүрсө болот, боесо болот. Done дегенди басасыздар. Андан кийин кийинки бетине өтөлү. Биринчи бетибиз ушул болду. Анан кийинки бетине өтүп, бул жака тексттерди жазсак болот. Мына жерде камера десеңиздер, ошол камерадан сразу сүрөт тартсаңыздар болот. Менин камерам иштебей атат азыр. Рекорд видео десеңиздер 3, 2, 1 деп могу жерге видео тартылып атат уже. Сүйлөп сабагыңызга видеону дагы түшүрүп койсоңуз болот. Стоп видео дейсиз.
анан кое турган болсоңуз use видео болбосо delete деген басып коесуз. Өчөт. Анан мына жерден отмена кылып туралы буну көрсөттүм камерасын. Кийинкиси сүрөт койсок болот дедим. Pen дегенди көрсөтөйүн. Мунулардын ар бири менен жазып иштеп көрсөңүз болот. Акыркын эле көрсөтүп коеюн. Орек авто дегенди мисалы үчүн биз сүрөт тарта албайбыз, мындай бир ушуга окшош нерсени тартсам, бул жерден эмнени тартып атат деп, мына колду тартып атат окшойт деп бизге колду көрсөтүп берет да. Мына муну чоңойтуп кичинертип кое бересиз да. Бул драйвинг деген. Андан кийин дагы done дейбиз, буну койдук. Мына жерге коюлду. Кийинкиси болсо текстти көрдүк, рекорд. Үнүбүздү жаздырсак болот. Start recording дейбиз. Азыр 3 2 1 башталды. Информатика сабагы бул чөйрө жана практика бөлүгүнөн турат. Практикалык бөлүктөрдө ар бир тапшырма видео сабактар менен жүктөлөт, ссылкасы жүктөлөт деп сүйлөйсүз. Стоп, жаздык. Муну угасыз бул жерден. Эгерде туура информатика сабагы болсоңуз, жок болсо өчүрүп саласыз. User recording деп коем. Ал мынакей могу жерде видео сабак болду. Ошондо биз видео койдук, аудио койдук, сүрөт тартып атабыз, картинка койдук, биринчинин баардык функциясын аткарып көрдүк. Эми share дегенди мындан момундай белгилерди же болбосо share'ден дагы момундай фигураларды барын өзүңүздүн каалагыңыздай кылып кое берсеңиз болот. Share функциясын бүттүк. Анан more дегенде бул башка Canva, башка программалар менен да интеграцияланат. Аны да коюп көрсөңүз болот. Анан i дегенде көрдүк, могу жерлердин баарын бүттүк. Эми баарын бүткөндөн кийин могу жерде мына окуп көрсө болот. Ошол китепти окуп көрөт да. Информатика. Анан могу жерде 3 чекитти басып, эми бул китепти публикация кылышыбыз керек да. Мына publish online дегенди басабыз. Могу жерде публикацияны жандырып коебуз. Бул жерге китептин атын коюп коебуз. Информатика деп коеюн. Информатика. Могу жерде кайсы аккаунт болсо ошо менен чыгып калат. Анан бул эмне жөнүндө? Бул сабак деп эле өзүңүз эмне жөнүндө болсо ошо китеп ал боюнча жазып коесуз. Андан кийин сабак теориялык жана практикалык деп жазып коеюн. Просто толтуруп коюш үчүн эле жазып атам. Бүттүк. Андан кийин практикалык бөлүктөн турат. Бир символдор бар, ошо символго чейин жазыш керек. Эми бул жерде публикация онлайн дегенди басабыз. Мынакей жарыяланды биздики. Эми ушул китептин ссылкасын copy link деп туруп копировка кылып, анан кийин WhatsApp'ка барып, бул жерден WhatsApp'тан ошол группаларга бөлүшүп койсоңуз болот. Мындай кылып туруп, анан кийин бөлүшүп коесуз. Сиздин китебиңизди уже read online десеңиз, бул жерден окуйт. QR кодун берсеңиз болот. Читайт десеңиз, прочтите. Информатика. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Пайдаңыздарга жарасын. Информатика